Жипти тез койбой. Нарын дарыясына түшүп кеткен 5 жана 8 жаштагы балдарды издөө иштеринен жыйынтык чыга элек. Алардын бири Нарын шаарынан, экинчиси Аксы районунун Кум айылынын тургундары болуп, окуя бир күндө катталган. Андан мурдараак балык улаганы барып суга агып кеткен Тогуз-Тороо районунун 41 жаштагы тургуну дагы табылды. Аңчылык кылган жарандарга дагы эскертип койсок, аңчылык учурунда балык улоого чыкканда жалгыз барбоону эскертебиз. Учурда Аксы районунун, Тогуз-Тороо районунун жарандары дарыяга түшүп, дайынсыз болуп атат. Издөө иштери натыйжасыз болуп, азыр Коңуш Өзбек Республикасы тарабынан дагы биздин коллегаларыбыз издөө иштерин улантууда. Тилекке каршы мындай кырсык 11 апрелде Жалал Абад облусунун Базаркоргон районунда да катталды. 4 жаштагы бала Караүңкүр дарыясынын жээгинде ойноп жатып суга агып кеткен. Ал дээрлик 1 чакырымдай аралыкка агып барып, жансыз денесин жергиликтүү тургундар суудан алып чыгышкан. Арстанбап айыл аймагына караштуу Карабой айылынын тургуну 4 жашар бала Караүңкүр дарыясына сууга чөгүп агып кетти деген кабар түштү. Биз бул жактан чыгып топтоо бирди, бизге ар бир кабар түшкөндө сбор көтөрөбүз, чогулуу. Биз чогулуу учурунда өз атасы тарабынан табылды деген маалымат түшүп, ошо менен кайтып токтоо сигналын алдык. Буну мен эмнени айтып кетмекчимин, жаз келип, бизде алдыда штурмойлор берилип жатат, жамгыр катуу жаайт деп, ошол себептен ар бир ата эне өзүнүн балдарын кароосуз таштабай көзөмөлгө алып, основной ошо жаш балдарды, чоң балдарды деле ошо суунун боюнда ойнобой, андан ары бизде бул жакта Кайырма көлү бар. Кайырма көлүнө дагы ошо барып көп жаш балдар түшүп, ошол жерден былтыркы жылдын эсебинен 2 жаран каза болгон. Быйылкы жылы 4 жашар бала агып кетип, бул район боюнча биринчи бала каза болуп отурат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусундагы башкармалыктын маалыматы боюнча, быйыл жыл башынан бери сууга чөккөн 4-үчү учур. Алардын ичинен 3-өө жашы жете элек балдар болгон. Былтыркы жылы Дубанда жарандар сууга чөккөн 9 учур орун алган. Кырсыктардын көбү жазгы суу ташкыны мезгилинде дарыя жээгинде коопсуздук эрежелери